Ош облусунун ардактуу тургундары, урматтуу мекендештер, өткөн жылы Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өлкө аймагында 100 ири өнөр жай ишканасын ачууну мерчемдеп, аларды ишке киргизгенибизди жакшы билесиздер. Жыл сайын жумуш орундарын түзө турган, өлкө экономикасына өз салымын кошо турган өнөр жай ишканаларын куруу аракетибиз быйыл дагы жигердүү уланууда. Мына ушул иш-чараларыбыздын алкагында бүгүн биз дагы бир жакшы саамалыкка кирпич жана байытылган көмүр чыгаруучу Ош таза көмүр жаңы заводунун ишке киришине күбө болуп отурабыз. Өлкөнү өнүктүрүүдө орчундуу роль ойной турган өнөр жай ишканаларынын ачылышы албетте кубаттоого аларлык көрүнүш. Аймактарда мындай ишканалардын ачылышы жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен туруктуу өнүгүүгө багыт алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк экенин баса белгилеп айта кетейин. 9 миллиондон ашык АКШ долларына ишке ашырылган бул инвестициялык долбоор аймактын өнөр жайына гана чоң салым болбостон, өлкө экономикасы үчүн дагы маанилүү кадам болуп саналат. Биринчиден, ишканада Кара Суу районунун калкы үчүн 250 жумушчу орун түзүлдү. Бул жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн туруктуу киреше, социалдык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана жергиликтүү экономиканы чыңдоо деген сөз. Экинчиден, азыркы күндөгү жогорку сапаттагы курулуш материалдарына суроо талап тынымсыз өсүп, турак жайлар активдүү курулуп жаткан маалда өзгөчө мамлекеттик инфратүзүмдүк долбоорлор ишке ашырылып жаткан чакта жылына 50 миллион кирпич чыгарууну пландап жаткан бул ишкана өлкө аймактарынын курулуш индустриясы үчүн жаңы мүмкүнчүлүк экени талашсыз. Ошондой эле жылына 600 000 тонна жогорку сапаттагы көмүр продукциясы өндүрүлүп, көмүр өнөр жайын алдыга жылдыруу аркылуу ички жана тышкы рыноктун муктаждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлмөкчү. Үчүнчүдөн, инвестиция тартууда, анын ичинде жеке фонддордон жана банктардан инвестиция тартууда бизнес жаатындагылардын мамлекеттен экономикалык саясатына болгон ишенимин арттырат. Башка инвесторлор үчүн Кыргызстан жаңы өндүрүштөргө ачык экенин, өлкөдө бизнес үчүн ири долбоорлорду ишке ашырууга жагымдуу шарттар бар экенин көрсөтүп турат. Эң башкысы, аймактарда өнөр жайды өнүктүрүү стратегиялык артыкчылык болуп саналат. Мындай долбоорлор экономиканын туруктуулугун чыңдоого, курулуш материалдарын импорттоодо көз карандылыкты азайтууга жана өнүгүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө өбөлгө болот. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, бул заводдун ишке киришин инвесторлордун, жергиликтүү бийликтин жана өлкөбүздүн келечегине ишенген атуулдардын биргелешкен аракетинин натыйжасы деп баса белгилеп айта кетели. Алдыдагы чоң максаттар коюлуп, район аймагына жаңы заводдордун курулушу өлкөбүздүн алдыга сүрөй турган өндүрүш тармагын өнүктүрүү үчүн башка бизнесмендерди дагы шыктандырып, жаңы идеялардын жаралышына, жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышына мыкты мисал болуп калат деп ойлоймун. Заводдун ачылышына салым кошкон бардык тараптарга, инвесторлорго, курулушчуларга жана кызматкерлерге ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу ишкана жетекчилери, акыл оошот, ырыс чугушат дегендей, силердин мындай аракетиңер башка райондорго да үлгү болуп, бир катар ийгиликтүү ишканалардын ачылышына себепкер болот деп мен бекерим ишенемин. Заводдун иши ийгиликтүү болсун, бүгүнкү күндөгү атагандаштыкка жөндөмдүү, технологиялык жактан өнүккөн ишкана болсун, мээнет төккөндөрдүн колу мындан ары да берекеге, ийгиликке мол болсун. Баарыңыздарга ыраазычылык көңүл бурганыңыздар. Рахмат, Садыр Нуркожоевич, лента кесүү аземин өтүп бериңиз. Kesip adamda teşekkür ederim. Kırgızistan'da değil, burası çok Bizim Peter'de 3 sulaydı. Suturat, canaylar, тазалап чыгарат. Түтүндү тазалап, газ берип турган, абага ичип кетет. Бул сыяктуу чыгат да, сонун бул сыяктуу чыгат. Азыр биз бараткан мынау
байлануучу меш. Бул меш 3 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү кышты, тизилген чийке кышты катып, экинчи бөлүгү бышырып, үчүнчү бөлүгү аяк жагы. Уже муздатып, аяк чыгарып коюп чыгып атат. Бул жер уже чыккан даяр. Кыштарыбыз печка иштеп турат. Азыр учурда уже чыккандан кийин муздап эле чыгат. Кийинки этапка өтсөк, биз сизге автоматташтырылган заводубуздун 2-3 даяр чыккан кирпич. Бул роботтун жардамы менен автоунааларга азыр ошону көрөбүз. Биринчи подача чоң лентага берип, чоң лентадан аппарат азыр нагы тизет. Туруп атат. Тиз берет. Тиз аппарат. Айланып үстүнөн кете берет. Бири-бирине байланыштуу токтойт. Бири-бири мындай пропотаны айланып жумуш кете берет. Тынымсыз кете берет. Жерге берсеңиздер сөзсүз. Бум башталды. Алдыда келе жаткан 10 жыл тынымсыз не болот? Курулуш болот. Азыр бизден ушунтип Жеткиле, фото беребиз. Ийгиликтерге жеткиле. Бишкек тараптан да, Чүй тараптан да бирөөнү салдыла. Аякка да керек болот. Бул кой да бар экен, мындай да бар экен. 3 чыгарып атабыз. Мынау жөктөрүштө бул жакта 17 实力有高手接就高，把那个分量或者承诺能力都达到国际要求。 бийик имараттарыбыз кула турган көчө ушул просто калгандардын баардыгы өзүнүн талабын алайын. Жакшы. Assalamu alaikum дагы бир жолу. Жакшыбы, жакшы турасыздарбы? Рахмат, өзүңүз. Жакшы. Сиздарбы? Рахмат. Тынч болсоңуздар болот. Елдің қыматына болыңыздар. Рахмат сізге, сағынға сізге рахмат сізге, тәшвикерлерге. Şimdi el üçün aldığım kızmat kızıla, el üçün ağ izledi kaltırgıla, tarihta. Çok rahmat. Колдон келишинче аракет кылып атабыз. Тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, анан бар болот. Екі сазы қойған сайлары сізде. Биз азыр жакшылап иштейинчи анан көрөбүз. Жалғатты сені. Рахмат. 30 жылдан болған десені қылдық пайдаланып. Рахмат сіздерге. Öte çok mükafat. Öte çok. Дагы жасалат буюрса, алдыда. 2030 жылға чейин Құда қаласа. Бардық алғачылық, жақсы мемлекеттерден болып қалады деген ойларым бар. Кудай буюрса. ипотекалар құрылып атат, жолдар құрылып атат, аямай соның жұмыстар болып атат. Жақсы, чоң рахмат. İşinizге ардайым ийгилик, ден соолукта болуңуздар. Рахмат айтканыңыз. Сәдер ұлым, өмірі ұзын болсын, қуаның барат болсын, пәкенің ұлық болсын. Har daim gülüğünde olsun. Bundan bir kadar soğuk işlet жасап, elge hizmet kılıp, ömrün uzun olsun, ıkvalın belant olup, her daim yolun şidir olup, yoldaşın kıdır olup, aman etsem göptün kömü katağında para takamın, tüm zaman oynayıp gülüyor. Bundan bir kadar Allah Teala buyursa senin şeyler oğlum. 10 yıl 15 yıl prezident veresin. Onun ömrün uzun olsun, ıkvalın belant olup. Рахмат айтканыңыз. Uğrundan 90'a çıktım. Менин атама оп окшош экенсиз. Атам да так өзүндөй эле.